Банкроттук абалга кептелген Майлуу Суу шаарындагы лампа заводунун иши кайрадан жандандырылат. Аталган жайга облус жетекчиси барып, ишмердүүлүгү жана көйгөйлөрү менен таанышты. Негизги маселе өндүрүлгөн лампаларды сатуудагы кыйынчылыктар болууда. Ага байланыштуу жумушчулардын жана өндүрүштүн ыргагы да жылдан жылга аксап келет. Көйгөйдү жеринен көргөн облус башчысы Сыргабаев өлкөдө мындай ири завод жоктугун белгилеп, алдыда бул өндүрүштүн ишин жандантуу аракеттери көрүлөрүн айтты. Башкысы ата мекендик өндүрүштү кайрадан жолго коюп, жумуш орундарын мурункудай көбөйтүү аракеттери жүрөөрүн кошумчалады. Буларда эң чоң көйгөй бул сатуу маселеси экен да. Лампочкаларды сатуу азыр чыгарып коюшкан, бирок сбыт маселеси проблема болгондуктан ошонун негизинде жумушчу орундарын кыскартып атыптыр. Эми азыр биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз министрлер кабинетине. Ушул Кыргызстан боюнча барлык мекеме ишканалар ушул ата мекендик өзүндө өндүрүлгөн ушул Майлуу Суу лампа заводунун лампочкаларын алуу боюнча. Азыркы тапта заводдун болгон мүмкүнчүлүктөрү менен 30% жумуш аткарылууда. Мында лампочкаларынын сапаты жогору 40ка жакын түрү чыгарылат. Кезегинде 4000 адам иштеген лампа заводунда азыр 350 гана жумушчу калды. 10 жылдан ашуун банкроттук абалда иштеп келаткан ишканадагы жумуштун аксаганы жергиликтүү тургундарды да тынчсыздандырып келет. 2019 ишкана 100 миллион даана лампочка чыгарса, өткөн жылы 62 миллион 500 миң даана даярдаган. Мындан өндүрүш жылдан жылга азайып баратканын байкоого болот. Ишкана жетекчилиги билдиргендей, мындагы эң башкы көйгөй сатууда жаралат. Бул жааттан мамлекет жардам берсе, завод мурункудай бутуна туруп кете алат. Мында лампадан башка да бир нече уникалдуу өндүрүштөр чыгарылат. Азыр 23 бригада иштесе, мурда 107 бригада иштеген. Эми ошо реализация жоктугунан бул адамдар кетип калган. Азыр лампа не чыгат, дагы нелер чыгат? Эми берде бизде могу лампа от накаливание чыгат, анан светодиодный лампа. Светодиодный лампаны временно токтотуп койдук, ошо продажа жоктугунан. Саткан жардам берсе, биз өнүгүп өсүп кетебиз. А мындан нары деле биз турбай башка продукция өтүп атабыз, азыр банка, бутылка, стеклотарага, стеклороллинг чыгарып атабыз. Ошонун азыр өкүлүбүз көрсө, бизге мамлекет көңүл бурса. Майлуу Суу лампа заводу келечекте айнек идиштерин чыгаруучу жаңы меш курууну пландап жатат. Ал үчүн 10 миллион долларлык долбоор даярдаган. Ишкана жетекчилиги мамлекеттен аспайыздуу насыя алуу боюнча кайрылган. Заводдун юридикалык макамы туура келбей, каражат берилбей келет. Анткени бул лампа завод 2003 жылы жеке ишкерлерге сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланып, кийин Майлуу Суу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коом болуп уюштурулган. Бүгүнкү күндө мекемени мамлекетке өткөрүү боюнча иштер жүрүп жатканы айтылат. Майлуу Суу лампа заводу алгачкы өндүрмөн мындан 55 жыл мурун чыгара баштаган. Бир канча жылдан соң, жыл ичинде 1 миллиард электр лампаларын өндүрүүгө жетишкен. Майлуу Суунун белгилүү лампалары Россия, Азербайжан, Казакстан, Түркмөнстан, Украина, Грузия, Армения, Монголияга чейин экспорттолгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Майлуу Суу шаары.